Assalamu alaykum, amansızdarбы? Урматтуу Тескавар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Чүйдөгү Беловодскийден сатыла турган үй көрсөтөбүз. Дареги Беловодскийдеги плодопитомник деген айыл экен. Ал үчүн сиздер Бишкек шаарынан чыгып Беловодскийге кирип келесиздер. Беловодскийдин кире беришинде шлагбаум деп коет. Бул жерде 4 көчө. Түз Карабалта жакка кетсе болот. Ушул светофордон эле сиздер сол тарапка бурулуп жогору чыгасыздар. Ушул жол менен, ушул көчө менен 5 километр жогору барасыздар. Калганын дагы жолдо түшүндүрөбүз. Азыркы светофордон түз эле ушул жолдон чыкпай жогору чыгып келе бересиздер. Тетиги жерде темир жолдон өтөсүздөр. Бул жерге келгенде күнчыгыш тарапта чоң завод бар экен. Муну фасоль завод деп коет экен. Ушул заводдун алдына келип эле оң тарапка бул көчөгө түшүп бул жакка жүрөсүздөр. Урматтуу мекендештер, биз сатыла турган үйгө дагы жетип келдик. Бул айылды плодопитомник айылы деп коет экен. Москва районуна караштуу. Азыркы биз көрсөткөн жерден түз эле жүрүп, айылга кирдик дагы биринчи сол тарапка бурулган көчөгө кирдик. Тетиги жерден бурулуп кирдик туугандар. Андан нары асфальт менен түз жогору чыгып кетет экен. Бул көчөгө киргенден кийин 150 метр жогору басасыздар. Мына бул трансформатордон өткөндөн кийин сол тараптагы жашыл 2 дарбазалуу үйгө келесиздер туугандар. Бул мына ушул көчөдөгү 8 номердагы үй экен. Ушул сатууга коюлуп атат. Жолдун ортосунда, үйдүн алдында мындай атайын чынар терек бар экен. Чоң дарак. Бул жер айланып болуп калат экен туугандар. Круговой. Унаңыздарды алып келип, ушуну айландырып нары буруп кетсеңиздер болот. Же болбосо астына бир отургучтарды жасап койсоңуздар, бала чака ойногонго, отуруп эс алганга, колу коңшуна менен сүйлөшүп, ушул жерде баарлашканга аябай жакшы экен. Бул көчө эмне деген көчө, үй кандай үй, сарай кандай сарай, азыр баарын ээси айтып көрсөтүп берет, анда сөз башынан боло берсин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансызбы? Алхамдулилlah. Ден соолугуңуз жакшыбы баары? Кудайга шүгүр. Биз келип калдык анда. Биз менен чогуу болуп турсаңыздар, азыр чекеден көрсөтө беребиз. Мына дарбаза дагы сиздики экен, Ооба. Пескоблокко чейин. Пескоблокко чейин. Пескоблокко чейин. Бул дарбазаны эмеге кылгансызбы? Чарбага кылгансызбы? Бул чарба максатында коюлган, ошол чөп ташып кирсе болот. Чөп ташып кирсе болот. Мал салып. Мына үйдүн аркасында жол бар окшойт, Шу жол менен түз нары кетеби ошондо? Ооба. Техника. Портер кирип айланып бурулуп чыгып кетсе болот. Болот деңиз, Мына эмне курулуш? Бул курулуш ар кандай максатта курулган, эң магазин салып койсо деле болот. Мына жерден эшик ачып. Эшик ачып, терезе ачыппы? Биз өзүбүз жанагындай тоок багып көрдүк, ар кандай нерселер жасап көргөнбүз. Бул көчө эмне деген көчө? Прижевалский. Прижевалский көчөсү. Прижевалский көчөсү экен. Номер 8 үй. Номер 8. Мына биз кирип келе жатабыз. Чоң дарбазаны ачып туруп, унааны ичкери киргизип койсо болот экен. Жер өзү канча сотик чыгат? 17,5. 17,5 сотик. Кызыл китеп документтери бары барбы? Бар. Бар, Азыр бул жерде эч ким жашабайт экен да? Эч ким жашабайт. Сиздер шаардан келдиңиздер. Шаардан келдик. Турат экен да, жөн эле. Ооба. Ээси келсе бээсин бер дейт, эми ээсине бериңиздер муну. Ооба. Жакшы. Азыр көрөбүз. Ушу 17 сотик жерди бүт айланасын тосулганбы, тосулган эмеспи? 17 сотик полный айланып тосулган. Пескоблок менен. Бүт айландырып тосконсуз. Бул канча комната үй? 4 комната үй. 4 комната. Отопление печка деген нерсе барбы? Контрамарка. Контрамарка бар. Иштейт. Ремонт болгон үйдүн моорусун деле көрсөңүз болот. Жашап турса болот экен, Союз убагында курулган үй экен да бул. Азыр жашаса деле болот. Көчүп келсе деле. Үйдүн алдында мындай жүзүмдөр, гүлдөр бар экен. Бул жагы мына тапчан экен. Бул болсо азыркы сырттан кирип келе жатканда жаңы көргөн жаңы курулуш экен туугандар. 2 бөлмөлүү окшойт, бул, Ооба. 2 бөлмөлүү, узунунан курулуптур. Азыр эми биринчи үйгө кирип үйдү көрсөтүп чыгалы. Андан кийин короо сарай, нарак, бирак бүт баарын чекеден көрсөтөбүз. Үй маанилүү туугандар. Анткени жашап турганга, башка курулуштарды бүтүргөнгө чейин бул жерде жашап турганга аябай жакшы туугандар мына. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Биз кирип келдик. Бул болсо тамбур, кире бериш, же болбосо коридор деп айтылат. Верандасы экен, Мына жагы эшиги жаңы пластик коюлуптур. Душевойбу? Душевой. Мына кафелиши бүтөйүн деп калган экен, Суулары киргизилиптир, Ооба. Жакшы форточкасы бар экен. Бул жагы мына санузел,
душевой болот экен. Бул чоң эшикти ачып бул жагына кире турган болсок, бул коридор. Сол тарапта бир бөлмө бар экен. Бул кухня экен, а? Күнчыгыш тарапта жайгашыптыр. Терезеси 2 кабаттуу экен. Дуалдын астына ОСБ кагылыптыр. Бул жерде печка да бар турбайбы? Иштетсе болот булда. Иштетсе болот. Дуал печка экен. Бул кухня экен туугандар. Ал эми анын маңдайында бул жакта болсо спальня. Өзүнчө бир бөлмө. Өзүнчө бир бөлмө. Ушул жерде контрамарка бар сол жагыңызда. Мына сол жакта контрамарка печкасы ушул бөлмөдөн жагылат экен, а? Ооба. Контрамарка печкасы туугандар бул башка бөлмөлөрдү да жылытат. Бул чакан бөлмө экен. Узундугу 4 метр, туурасы 3 метрден ашуунураак. Потолокко, дуалга бүт жидкий обой тартылыптыр. Полу жыгач экен. Бир катар сырдап койсо болот экен. Эми мына төрдө дагы 2 бөлмө бар экен. Буларды да көрсөтөлү. Эң чоң бөлмө бул зал, конок бөлмөсү. Азыркы контрамарканы жакшы эле ушул бөлмөдө кошо жылыйт экен, Ооба. Контрамарканын абалы жакшы экен. Дуалга мына сары жидкий обой жабыштырыптыр. Потолокто эле жидкий обой экен. Мында 2 терезеси бар экен туугандар мына. 2 кабаттуу терезеден 2 бар экен. Полу жыгач. Солдо төрдө болсо дагы бир бөлмө бар экен. Бул спальня. Төрдөгү спальня, жакшы. Мында да бир терезеси бар экен. Бул дагы ушу 4кө 3,5 чыккан чакан бөлмө экен да. Ошондо 4 бөлмө бар экен туугандар жашаганга. Бул жагында мына идиш аяк майда чүйдө коюп алса болот. Мына жерлерге шкаф коюп алса болот. Бул жакта болсо мына санузел, душевой бар экен. Негизгиси жашаганга жакшы үй бар экен туугандар. Бул жагы уже тапчан, Тапчан. Тапчан экен. Мына наркы бөлмөгө нар жагынан киреби? Ооба. Биягынан кирет. Ооба. Түшүнүктүү, жакшы. Анда бул жагын өтө берели. Келиңиз. Бул жакта сарай бар дедиңиз, Ооба. Сарайды көрөлүчү. Үйдүн нар жагы сарай экен узунунан. Мына жер навес турбайбы? Ооба, отункана. Отункана майда чүйдө койгонго навес экен. Мында болсо бул жагы эмне склад бар бул жерде. Буюм тайындары бар буякта го. Ооба. Астында погреб да бар экен, Бар. Погреб бар экен. Буюм кана туугандар мына. Кампа, склад, инструмент, майда чүйдө бүт баары коюлат экен. Бул жагычы? Баня. Бул баня. Иштейби? Иштейт. Иштейт, жакшы. Чердакка тиги жактан шат коюп чыкса болот экен, Ооба, шаты бар. Жакшы. Мына бул жагычы? Бул жагы дагы бир сарай окшойт, Эки сарайдын ортосунан нар жакка өтөт экен. Бул дагы бир сарай. Эшиги нар жагында экен, Жакшы. Мына кирпичтен курулган сарай экен. Эми мына бул жагын өтөбүз. Узунунан сарай кеткен. Навес туугандар. Мына жерде малкана экен да, ачык малкана. Малкана, койканасы болот. Бийик жабылыптыр. Каласа чөп чийса деле болот экен, каалап көрөсүздөр. Астында мына кык көңдөрү менен турат. Мына жагын өтөбүз. Ага улай узунунан сарай кетиптир. Ачык сарай экен. Бер жактарындагы кошумча пескоблок менен дуал уруп, мына катар менен. Закрытый кылып койсо да болчу да экен, План ошондой болчу. Жакшы. Мына жакта эмне? Туалет. Туалет. Бул жагы эми бул көптөн бери турат экен да, каралбай эле, мал киргизбей эле турат экен да. Ооба. Муну эми ээсине бериш керек экен. Мына төрдө сарайдын ичинде биз көрсөтүп коелу. Мына жагын мына пескоблок менен уруп тоскон экен. Даяр экен мына жагында мал кармаганга. Акырды жасап, планды түзүп, малдап келип, байлап, ат болобу, бодо мал болобу, өгүз болобу, кой болобу, эчки болобу, эмне болсо алып келип киргизиңиздер туугандар. Жер кенен го? Ооба. Г формасында экен да жериңиздер, Ооба. Г формасында. Дуал мына кошунанын аркасындагы дуал мына бурчка келип, анан пескоблок менен нары уланып кетет экен, Ооба. Тиги бурчка чейин барып туугандар. Мына бурчка чейин барып, анан бияка кетет экен, наркы бурчка чейин. Жер кенен экен. Бая чоң сарай курабыз десе, бияка дагы улап курса болот экен да, кенен. Бактарактар дагы сырттагы бизге карайт. Мына сырттагы бактарактарбы? Ооба. Ошол лоток бар ошол жака чейин. Сыртта. Ооба. Нар жагы эмне? Эгин тала полябы эмне ал? Нар жагы. Жайытпы? Эмне? Мына жерден суу да чыгып турат экен, Суу да чыгып турат экен, Кранттан суу чыгат экен, жакшы. Бул жакта эми баягы зым менен чороп байлап коюпсуз. Жакшы. Мына бул жактан бая талаага мал чыгарса болобу? Талаага. Мал чыгарса болобу? Болбойбу? Чыгарса болот, эми бирок лотокко
жанагындай неме жасаш керек да. Көпірі. Көпүрө. Ал проблема емес да. Главный талаға прямой чықса болды. Қалған эми көпірөні 4 жыгачты таштаса көпірөдө. Негизгиси мына жер кенен экен, туугандар. Мына жакта дарактар турат, мына ичкерде, төрдө да бир 2 дарак турат. Сырткы дарактар да бизге карайт дейт. Отун кенен экен. Бул жакта баягы калитканы коюп туруп, нар жака мал жайытка чыгарса болот экен да. 17 сотук жер, үй, сарай нарагында жаңы курулушу, склад, погреб, баня бардыгы эми сатууга коюлуп атат экен да. Анда жакшы, байке, бүт баарын көрдүк. Суу бар экен, жана кранттагы центральныйдамы же өзүңүздөр жер астынан чыгарып койгонсуздарбы? Центральный. Центральный. Жакшы экен анда. Канча дейсиз эми? Үйдүн баасын канча дейсиз? 30 кеми бар. 30 кеми бар? 30 000 доллар кеми бар, 30 000 доллар кеми бар. Документтери так? Документтери так. Сразу будем оформлять. Шаардан квартирага же болбосо унаага мындай бартер варианттарын келишип сүйлөшсөк болобу? Доплатасы мененби балким? Ооба, вариант. Какой-то часть вариант да эми? Вариантка бираз кымбатыраак болот негизи. Вариантка кымбатыраак болобу? Түшүнүктүү. Демек сиз 30 000 доллар кеми бар деп айтып атасыз, Ооба. Жакшы, мына кошуналар дагы тиричиликти кылып аткан турбайбы? Жакшы. Бул айылда мектеп барбы, жокпу? Бул айылда мектеп. Мектеп жок. Мектепке ылдыйга түшөбү? Садовойго. Беловодскийге. Саксаводко. Мечит барбы бул айылда? Бар. Бар экен. Бала бакча барбы бул айылда? Жок, Маршрут каттайбы? Каттайт экен. Кайсы маршрут? Кольцевой. Түшүнүктүү. Бул жерде мына кошуналар айтып атат, тиричиликти катырып атыптыр. Анда мен жыйынтыктайм. 30 000 доллар кеми бар деп айтты бул үйдө. Эгер жакса, сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул Беловодскийдеги Плодопитомник айылында жайгашкан. Аябай жакшы жерде экен. Андыктан жакса сүйлөшөсүздөр. Трассадан, чоң трассадан болгону ушул жерге чейин болгону 5 километр. Үй сиздерге насип кылсын. Алып жашай бериңиздер, калганын дагы улантып, куруп, дагы күчөйтөсүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.